Кутмандуу кечиңиздер менен Азаттык радиосунун Борбор Азия жаңылыктары менен таанышып алыңыздар. Прагадагы студияда Айнура Жекше кызы. Кабулда жангечтилердин кош жардыруусунан бери дегенде 7 киши набыт кетти. 20 чактысы жарадар болду. Кол салуу үчүн жоопкерчиликти Талибан кыймылы өзүнө алды. Полициянын айтымында согушкерлер ооган аскерлерин ташып бараткан автобустарды бутага алышкан. Кабул университетинин жанында болгон жардыруудан армиянын унаасы талкаланып, айланадагы имараттардын терезелери күбүлүп калды. Алдыңкы күнү Ооганстан жана АКШ расмий өкүлдөрү америкалык чектелген контингенттин 2014 жылдан кийин Ооган жергесинде калууга уруксат берген келишимге кол коюшкан. Ага ылайык АКШ аскерлери Ооганстандын куралдуу жана коопсуздук күчтөрүн машыктыруу менен алектенмекчи. Түркмөнстанда 3-чү саясий бирикме агрардык партия түзүлдү. Аны 2012 жылдагы шайлоодо президенттикке талапкер болгон Реджеп Базаров башкарат. Буга чейин өндүрүшчүлөр менен ишкерлер партиясы өлкө эгемендигин алгандан 20 жылдан кийин пайда болгон. Коммунисттик партиянын негизинде түзүлгөн демократиялык партиянын башында Түркмөнстандын президенти Гурбангулы Бердимухамедов турат. Айрым байкоочулар жаңы партиянын түзүлүшүн кубаттап, муну азыркы бийликтин реформаларды ишке ашыруу аракети деп баалашууда. Ал эми расмий Ашгабадтын оппоненттери Түркмөнстан авторитардык өлкө бойдон калууда. Жаңы партиянын жаралышы саясатка эч өзгөрүү алып келбейт. Бийлик өзүнө жаккан, өзүнүн сөзүн сүйлөгөн топторго гана партия түзүүгө уруксат берүүдө деп эсептешет. Пакистандын борборунда премьер-министр Наваз Шарифтин кызматтан кетишин талап кылгандар нааразылык акциясын отуруп алып өткөрүшүүдө. Өкмөткө каршы чыгуулар Исламабадда августтун ортосунан бери уланып келатат. Бирок күн өткөн сайын катышуучулардын саны азаюуда. Көпчүлүк демонстранттар Курман айттын алдында үйлөрүнө кайтууда. 6, 7 жана 8 октябрь Пакистанда майрам күндөрү деп жарыяланган. Душанбе шаарындагы балдар үйүндө Орусиядан алынып келинген тажикстандык ымыркайларды каттоо иши башталды. Балдар үйүнүн өкүлдөрү билдиргендей, бул жараян аяктамайынча бөбөктөрдү асыроого берүүгө болбойт. Ымыркайларды өткөн жумада Москвадагы элчилик жөнөткөн. Орусияда иштеп жүргөн мигрант кыз-келиндердин саны көбөйгөн сайын кароосуз калган ымыркайлардын саны да өсүүдө. Жыл башынан бери Тажикстандын расмий органдары Орусияда ташталган 7 баланы мекенине кайтарышты. Алматыда Казакстан Калктар Ассамблеясынын алдындагы улуттук маданий борборлорунун 25 жылдыгы белгиленди. Республика сарайында өткөн салтанатта шаар мэри Ахметжан Есимов борборлордун өкүлдөрүнө достук, ынтымактыкты бекемдөөгө кошкон салымы үчүн ардак грамоталарды тапшырды. Казакстанда 140тан ашуун улуттун өкүлдөрү жашайт. Ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк сиздер Азаттык чекит KG сайтыбыздан таанышсаңыздар болот. Саламатта калыңыздар.